Assalamu алейкум достор, сиздер менен Capital Trade. Бүгүн мен сиздер менен чогуу сделка ачабыз. Кечээ күнү прямойдон ачкан сделкабызды да көрсөтүп берем. Стоп лосс менен жабылып калды. Эми азыр менде деген управленияда мынакей ровно $100,000 акча бар болчу. Азыр менин балансымда 99,390 доллар калды. Мен буну кечээ күнү өзүмө управленияга алган болчумун. Мынакей экинчи күн $600 минуста. Максимальный дневной убыток $5,000 берилет бир күндө. Ошондой эле максимальный убыток $10,000 берилет бир жумага. Мен азыр биринчи этаптамын. Мен сиздер менен чогуу ушул видеолорду күндө видео чыгарып көрсөтүп турган аракет кылам. Эми азыр платформага өтө турган болсок, мына платформада деген менде ылдыйда обязательно бул жакта лимиткалар турат. Лонг лимиткалар. Ушул жакка келгенден кийин отскокко мен 72 чейин лонг алам деп отурам. Бирок азыр пока ушул угольниктин ичинен эч жакка чыга элекпиз. Угольниктин ичинен мен кайра эле шорт позиция ачам туугандар. Экинчи плечо менен ачалы. Экинчи плечо менен шорт позиция ачабыз. Рыночный. Ачылды. Стоп лоссту деген биз деген 69,500 коебуз. Ошондой эле take profitти 65,900 коебуз. Дагы бир жолу көрүп алайын. 69,500. 69,500. Take profit 69,500. Ой. Стоп лосс. Стоп лосс. 69,500. $700 убыток алат экен туугандар, эгерде убыток ала турган болсом. Take profit болсо 60га чейин жылдырып кое берели. Жок, 64,464. $2,974 прибыль алат экен. Подтвердить. Мынакей бул жак коюлду. Ошондой эле алтында да позиция бар болчу. Алтында позицияны кечээ күнү ачканбыз. Суббота, воскресенье рынок жабык. Алтын турат. Кыймылдабай. Алтынды деле биз өз максимальный значениясынан ачкан болчубуз. Мен сиздерге мыйдан көрсөтүп берейин. Эмне үчүн мен шорт ачып атканымдын себеби мынакей биткоин CME адаштырбагыла туугандар. Обычный биткоин биткоиндин баасы в данный момент 68,469 жүрөт. Бирок CME'нин баасы 67,800дөн кечээ күнү жума күнү кечинде рынок жабылган туугандар. Азыр рынок бул жерде жүрөт, это примерно могу тармактарда жүрөт. Ошондо ортодо ценовой разрыв бар уже. Бул дневной свеча туугандар. Эми мен азыр ошол шорт позиция ачкандын себеби угольниктен эле алып ачып атам. Угольниктин ичинен эле башка эч жакка жылдырган жокпуз. Ошондой эле кечээ күнү деген нелер чыкты. Макроданныйлар чыкты, макроданныйлар начар чыкты. Ошондой эле Трамптын соту болду кечээ күнү. Верховный сот болду. Верховный сотто деген бизге Трамптын именно жанагы былтыр 25-жылы Кытайга бүт өлкөлөргө киргизген пошлинасы боюнча айтып кете турган болсок, ошонун баардыгын сот жокко чыгарып салды. Нелегальный кылып эсептеп койду. Ушундай болот болуш керек деп ойлойм пока. Күтөлү туугандар эми. Эми караңыздар туугандар, могул жерде бизде ценовой разрыв калып кеткен гэп. Бул кандай десеңиздер, мынакей жумалык өтө турган болсок, бул жерде гэп калып кеткен. Ушул гэпти биз сөзсүз түрдө жабабыз. Эми бул обязательно жабылат 95%. Бирок биз деген 74дөн ылдый түшүп кеткенбиз. 74 бизде аябай чоң уровень болчу, значительный уровень болчу. Эми 74 азыр бизге деген мурунку поддержка, азыркы сопротивление болуп калды. Эми
бул жерде да гэп бар болчу, көрдүңүздөрбү? Бул гэп жабылганына, мынакей бул гэп деген 11 ноябрь пайда болгон болсо, целый 7 апрель жабылган экен туугандар. Мынакей 11 ноябрь 24, апрель 25 дейт. Ошондо почти ноябрь, апрель почти жарым жылдан ашык убакыт кеткен экен да ушул могу гэптин жабылышыначы. Ошон үчүн эми могу гэп деле бүгүн эртең жабылып калат деп айта албайбыз. Анткени деген бизде 74төн ылдый түшүп кетти. Биткоинди деген чоң институционалдар алып атат, бирок саткандар көбүрөөк болуп атат да. Өзү негизи бир дагы циклда, бир дагы халвинг циклда мындай нерсе болгон эмес. То, что биткоинди именно чоң компаниялар сатып, майда чүйдө розницалар сатып алгандан кийин аларды чогуу алып кеткен эч качан болгон эмес да. Ошондуктан менин оюмча бардыгын дагы бир жолу силкип, дагы бир жолу шыпырат да. Анын үстүнө деген фондовый рынок дагы азыр опасностьта турат. Фондовый рынок так, мынакей S&P 500га кире турган болсок, S&P 500 көрдүңүздөр. S&P 500 алтындай эле өсүп баратат да. Бул фондовый рынок туугандар. Фондовый рынок эртең обязательно бир жолу эгерде ылдый силкий турган болсо, да крипто рынок толук түрдө дагы бир жолу сквиз бериши мүмкүн да. Дагы бир жолу толук түрдө дагы бир жолу сквиз бериши мүмкүн да. Ошондуктан пока биздин пландар биткоин боюнча именно ушундай туугандар. Так, бул алтын, мынакей биткоин боюнча именно пока биздин пландар ушундай. Эгерде азыр биткоин дагы бир жолу могу значенияларга келип бере турган болсо, 69-200га келип бере турган болсо, анда ушул жактан дагы бир жолу шорт позиция дополнительный сделка алам. Так, менин история позиций. Мынакей биткоиндан биринчи плечо менен ачкан болчумун. Реализованный прибыль минус $599 болду. Бул бүгүн жабылды конкретно. Комиссия $15 комиссия алган экен менен. Ошондой эле $599 мен минуска жабылдым туугандар. Бул мына кече күнү ачылган болчу 02:21 жабылды. Кече түндө ачылган сделкалар, прямой эфирде отуруп ачкан сделкаларым болчу. Ошо туугандар, эми мен менен чогуу боло бериңиздер. Чогуу ушул нерсени чогуу өтөбүз. Чогуу көзөмөлдөп карап көрүп турсаңыздар болот. Эмнеси кандай болуп атканын, кантип ушул челленджди өтүп атканын, акыркы выплаталарына чейин буюрса көрсөтүп бергенге аракет кылам сиздерге. Эгерде пропшоттон сиздер дагы ушинтип счет алып иштегиңиздер келсе, анда бизге телеграмга жазып кетиңиздер, сөзсүз түрдө көрсөтүп беребиз, түшүндүрүп беребиз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видеороликтө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.